Саламатсыңарбы? Кутман күн. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Кудайга шүгүр. Аллахка миң мертебе шүгүрлөр болсун. Бүгүн сер менен баарлашкым келип турат. Болгондо дагы биздин өмүрүбүздүн кайсыл бир татынакай бөлүгү, ошол бөлүктү эмнеге коротуп атканыбызды жана негизи эле жашообуздагы көп бир маселелердин арасында сүйлөшөйүн дедим. Гүлдөрөс го дейт, ооба мен өзүм дагы күлкүм жүрөгүм түшүп кетти. Колумду алсам эле бирдемеге болуп калыптыр. Бул да болсо Инстаграмды көп колдонбогондуктан болсо керек. Мен эмне жөнүндө силер менен сүйлөшкүм келип атат. Бүгүн силер менен мен ушул өткөн окуялар жөнүндө сүйлөшкүм келип атат да. Бул өткөн окуя деген эмне? Бул силердин көчөкү күнүңөр, бул силердин мурдагы күнүңөр, бул силердин 1 жыл мурунку, 2 жыл, 5 жыл мурунку. Бир аз комментарийлерди өчүрүп турайын. Андан кийин кайра күйгүзүп сүйлөшөбүз. Эмне үчүн буга аябай маани берип атам? Себеби мен дагы кайсыл бир учурда өмүрүмдүн көп бөлүгүн өкүнүч менен өткөрдүм да. Башкача айтканда, мындай кылсак болмок, тигиндей кылсак болмок, тигиндей кылбай койсок болмок экен, башка жакта окусам болмок экен, же болбосо бирдеме кылсам болмок экен, аны менен сүйлөшпөй эле койбой, муну менен таанышпай эле койбой деген сыяктуу аябай көп көйгөйлөр бар жашообузда. Анан дайыма эмнегедир өткөнгө өкүнөбүз, өкүнүчтөрүбүз көп да. Анан мен силерге бүгүн ушул жөнүндө айткым келип атат. Биз өкүнгөн менен пайда жок экендигин сиздер түшүндүңүздөр. Өткөн күндүн башкача айтканда 1 саат мурунку нерсе 94% кайра кайтып келбейт. Анын 6%-ына силер сабак ала аласыздар. Ошондуктан бүгүнкү Айгүл, бүгүнкү Айбек, Нурбек, Азамат, Исамат ушул баарыңар силер бүгүнкү адамсыңар. Бүгүнкү адам дегениңер көчөкү, мурдагы жана өмүрүңөрдүн өткөн ар бир күнүңөрдөн ушул күнгө келдиңиздер. Башкача айтканда, ошол окуялар болбогондо, ошол адамдар силердин жашооңуздарда болбогондо, ушундай жашооңуздардагы оош кыйыштар болбогондо силер бүгүнкү инсандардан болбойт элеңиздер да. Муну менен эмне айткым келип атат? Биз бир таанышым эмеге барып, бир бомуш менен сүйлөшүптүр да. Анан эмне болду десе, ой, 20 жыл мурун аялым жаман иш кылган, анан ошондон бери ошол ичип жүрөм депчи. Анан кеп деген жашоонары улантып кетишти экен да. Кеп сен кыйынчылыктарды жеңип, башты көтөрүп, андан ары жашап кетишиңде да. Ошондуктан силерге айтат элем, жашоодо кандай жагдай болсо дагы өйдө ылдый болот, оош кыйыш болот, Аллахтан көптөгөн сыноолор болот, адамдардан болгон сыноолор болот дегендей. Анан ошолордун баардыгын көтөрүп, турмушту андан ары улап, куруп жана сонун кылып өзгөртүп, өнүктүрүп кетиш өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Эми баягы байкенин, ошол бомуш байкенин аялы андан бери деле күйөөгө тийсе керек, андан бери деле көп балалуу болсо керек. А бирок ошол окуяны байке унутпай, азыркыга чейин 20 жылдык өмүрүн ал ичкенге арнап атат да. Бул жерде ким минуста? Албетте байке минуста. Силер түшүнүшүңүздөр керек да. Сен эч кимге керегиң жок. Бул нерсе абдан ачуу чындык да. Биз ойлойбуз да, буга керек, биз ана бул чалып атат, тиге керек, биз тиги чалып атат деген сыяктуу. Силер эч кимге керегиңиздер жок, силер ата-энеңиздерге керек. Анан энең бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин ата-энең, күйөөң дагы балким башка алып кетиши мүмкүн. Сен балдарың дагы чоңоюп, өз турмуш жолуна өтөт. Бул турмуштун чындыгы экен. Сен өзүң гана керексиң. Мени көрүп аткан азыр ар бир окуучу, ар бир мугалим, ар бир адам, кандай адамдар болсо дагы баарыңыздар, ким мени көрүп атсаңыздар, кандай кесиптин ээси болсоңуздар, канча жашта болсоңуздар дагы жашоодон ушуну түшүнүп алганыбыз жакшы экен да. Мен ушуну түшүнгөндөн кийин мен жоопкерчиликти алдым. Мен жашоомдун, өзүмдүн жашоомо болгон жоопкерчиликти алдым. Башкача айтканда, ооба дедим, менин тарелкама эч ким аш салып бербейт экен. Менин
оокатымды эч ким жүргүзүшүп бербейт экен, же болбосо жүрүү деп мисалы силердин ушул күнгө чейин бирөө силерге айтты беле, давай сен мындай кылып, мондай бизнес кылып өнүгүп кетпейсиңби, мен сен мындай поддержка кылайын, сага мынча сом берейин, же болбосо убактымды бөлөйүн деп силерге бирөөлөр кайрылды беле, сен ушундай популярдуу болуп кет же да бир нерсе болуп кет деп. Адамдардын баардыгы өзү жөнүндө ойлошот. Баардыгы тескерисинче силерди колдонуп, ийгиликтерге жеткиси келишет. Ал эми биз көп учурда элемне дейт менен алаксып отуруп, же болбосо өзүбүздүн коркууларыбыздын үстүндө иштей албай отуруп, ар кандай ойлор, жакындарыңа бир идеяңды айтсаң эле, ой жок болбойсуң, банкрот болосуң, антпейсиң, минпейсиң, барбай эле кой, кыйын болуп кетпе, ой токтосун анын мектебине барсаң эле токтосун алып калмак белең деген сыяктуу көп нерселерди айтат. Ошол тегерек четиңердеги айтып аткан сөздөрдөн, ошол сөздөрдү жеңип гана чыксаңыздар, турмушуңуздар оңолот да. Себеби карасаңыздар, сөздөр айтыла берет экен. Аябай көп айтыла берет сөздөр. Бирок сиздердин кыйындыгыңыздар ошол сөздөргө, жакындарыңыздардын артка тарткандыгына, вообще турмуштагы көйгөйлөргө, ар кандай начар жагдайларга моюн бербестен, алдыга гана умтулуп, бир максатыңыздарды коюп туруп, ошол максатка көнүгө өзүңүздөрдү камчылап жетүүдө. Кыргыз элинде эң мыкты адамдар бар, элге кызмат кылып жүргөн. Алар кимдер десең, баланча деп санап бересиздер да. Ошол санап берген адамдардын арасында сиз эмнеге жоксуз? Жана сиздин болушуңузга эмне түрткү бербей жатат, жана эмне жолтоо болуп жатат? Өзүбүздүн гана жалкоолук, өзүбүздү гана артка тарткандык, өзүбүздүн гана ыкшоо ойлорубуз, уйкуларыбыз. Ким уктайт? Силер бир нерсени эсиңиздерге түйүп алыңыздар. Көптөгөн ийгиликтүү адамдар, алардын катарында мен дагы бармын. Мына ошол адамдардын катарында жүргөндө мен бир нерсени байкадым. Ийгиликтүү адамдар, алар чын эле катардагы адамдардан эртерээк турушат экен. Ийгиликтүү адамдар катардагы адамдарга караганда көбүрөөк аракет кылышат экен. Ийгиликтүү адамдар сиздер уктап атканда алар бир иштерди жасап жүргөн болот экен да. Албетте баардыгыбыз уктагыбыз келет. Баарыбызга жагат телевизордун астында отуруп алып сүйлөгө жаткан, диванда жаткан, деп унчукпай, бар болгон тамагыңды жеп коюп, бирок эмнеге жакшы жашабайбыз? Эмнеге алдыга умтулбайбыз? Эмнеге тилдерди үйрөнбөйбүз? Эмнеге сонун таарынычтардын үстүндө иштебейбиз? Же болбосо эмнеге биз Абишо. Жанмо, кызым Абиша, Улжанга барчы, Улжанга. Эмне үчүн биз ошол азыр эмне болду? Эмне болду, Абиша? Бар, Абиша. Мейли жүрүп турсун. Эмне үчүн биз алдыны көздөй умтулбайбыз? Биз дайыма бирөөлөрдөн бир нерсе күтөбүз. Бул келип кылып койсун, бул келип жасап койсун, анан бул келип мени колдоп койсун. Ал тургай биз могу келип биринчи саламдашсын дейбиз да. Сен кимсиң? Сен биринчи саламдаштыргыдай. Келгиле кызмат кылууну баштайбыз. Келгиле биринчи өзүбүз саламдашып баштайбыз. Келгиле өзүбүз учурашып баштайбыз. Ассаламу алейкумдан баштап айтып, келгиле бирөөлөрдүн жакшы бир ал жайын сураганды биз баштайбыз. Келгиле жагымдуу сөздөрдү сүйлөгөндү биз баштайбыз. Ушактан арылабыз, налыгандан арылабыз. Тегерек четибиздегилерди гүлдөткөнгө эмнеге болбосун? Эки окшош эле үй бүлө айылда жашайт да. Ошолордун бирөөсүн карасаң, огородун кычы басып кеткен, читти күрүп көчөдө сүйлөп коюп отурат да. Экинчиси ошол эле огородко, ошол эле суу, ошол эле топуракка бадыраң айдап айылда сатат да. Демек ар бир адамдын өзүндө экен да жашоосун куруш. Бирок ошонун арасында биз жашообузга өзүбүздүн жоопкерчилигибизди алышыбыз керек экен да. Жоопкерчилик деген кандай? Мени бактылуу кылсын, мени эметсин эмес, мен жасайын. Мен кызмат кылайын. Балдар, мен деген кул болдум, балдарыма бүт тамактарды жасап, мен күйөөмө муну жасап, аны жасап. Келгиле кубаныч менен жасайбыз. Келгиле ошол эле жасап аткан иштерибизди жумуштан эч ким өлгөн эмес, жөн гана алмаштырып, менин жаркын келечегим үчүн деп жашайбыз.
жасайбыз. Келгиле эрте туруп билимдүү, акылдуу, өзүнө аракет кылган, өзүнө бир өзүнүн жашоосун оңдоого аракет кыла турган жарандардын катарына кошулабыз. Себеби карасаңыздар, тегерек четте дүйнө жүзүндө Тесла чыгып атат, дүйнө жүзүндө Марска учуп атышат, дүйнө жүзүндө эмне деген жаңы нерселерди ойлоп таап атышат. А биз эмне кылып атабыз? Биз баланчага тийиптир, баланча тигинчени кийиптир, анан бул мынтиптир, анан антиптир деген ушактын деңгээлинде жашап атабыз. Биз өмүрүбүздү эмнеге коротуп атабыз? Карасаңыз, тегерек четиңизди жөн гана ойлонуп карап көрүңүзчү. Сиз кимсиз? Сиз кандай жашап атасыз? Сиз эмнелерди кылып атасыз? Сиз акыретиңизге жана ушул жашооңузга пайдалуу бир нерселерди кылдыңызбы? Сиз бир адамдын башын сылап койдуңузбу? Бир адамга жылуу сөз айттыңызбы? Сиз бүгүн өлкөнү алдыга жылдыра турчу эмне кылдыңыз? Асмандан түшүп келаткан жамгырдын бир тамчысы дагы менин селге тиешем жок деп ойлойт экен. Бирок ошол майда тамчылар бирип сел алып келип атпайбы? Ошол сыяктуу сиз дагы кыргыздын жараны, сиз дагы өзүңүздүн жашооңузду куруу менен, өзүңүздү жана үй бүлөңүздү, баардык тегерек четиңизди бактылуу кылуу менен сиз өлкөнү алдыга жылдыра аласыз деп айтат элем. Келгиле, өзүбүздү өзүбүз көтөрөлү. Эгер бизди келип бирөөлөр көтөрбөй аткан болсо, анда биз өзүбүздү өзүбүз көтөрөлү да. Биз өзүбүзгө өзүбүз шамчырак бололу, өзүбүздү сыйлаган адамдардан бололу. Бизге сүйүү жетишпейт. Тегерек четибизде баардык адамдарга сүйүү, мээрим жетишпей атат. Мына ошол мээримди келгиле биз бербейликпи? Качандыр бир кезде ар бир адамдын бирден кыялы болот да. Менин дагы кыялым апамды аябай жакшы кийиндирүү, ошол учурдагы балким баардык эле кичинекей балдардын кыялы болсо керек эле, энем ыйлабасын деген нерселер бар эле да. Сен дагы эгер бүгүн ыйлап турган болсоң, сен дагы балдарың бар болсо, бирок эмнегедир жан дүйнөң менен алышып, баарына претензия айтып, күйөөм мындай, кайындарым мындай, жаман кошуналар жаман, баары жаман болуп туруп атса сиздин жашооңузда, демек сиз балдарга энергия бөлө албай каласыз да. Бир күнү көзүңдү ачып карасаң эле балаң 13кө чыккан болот. Анан кел балам сүйлөшөлү десең айтат да, мама, кечирип коюңуз, сиз мен кантип сиз менен сүйлөшөм, сиз мени вообще бул жылдарда көргөн эмессиз да депчи. Анысыңарындай кичинекей кезден баштап, азыр кичинекей кезден баштап өз проблемаларыбызды чечели, жашоолорубузду түздөйлү, бакытка бөлөнөлү кыздар. Анан балдарыбызды кучактайлы. Балдарды кучактагыла, балдарды урбагыла. Себеби чоңойгондо азыркы мерез, жүрөгү таш коомдогу адамдар кичинекей кезинде сүйүү жетпей калган балдар. Келгиле балдарыбызга сүйүү берели, мээрим берели, урмат берели, бири-бирибизге жакшы мамилелерди кылалы. Өмүр ушунчалык кыска. Карасаңыздар, былтыркы ушул күнү жана быйылкы ушул күн бир жылыңар бат эле өтүп кетпедиби? Мына ушул бир жылдын ичинде дагы эгер бүгүнкү күндөн баштап өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп баштасаңыз, бир жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй жыйынтыкка ээ болосуз. Мен менен тез эфирде болгонуңуздарга чоң рахматымды айтам. Батарейкам түгөнүп атат. Болбосо көпкө чейин сүйлөп берет элем. Мындан ары дагы тез эфирге чыгып турганга аракет кылам. Баарыңыздарга бакыттуулук каалайм. Аябай жакшы көрөм. Кыргызстандыктар болгонуңуздар үчүн, кыргыз болгонуңуздар үчүн, улуттук баалуулуктарды, анын ичиндеги биздин салт санааларыбызды, нукура кыргыз тилибизди баалап жүргөнүңүздөр үчүн жана жакшы комментарийлерди мага ар дайым арнаганыңыздар үчүн мен чексиз ыраазымын. Себеби оозубуздан эмне чыкса, ошол нерсе баардыгыбызга кааласак да, каалабасак да кайтып келет. Андыктан силердин ар бир айткан сөзүңүздөр сиздерге миң эселеп кайтып келсин. Баарыңарды урматтайм.